Эми калың маселесине келдик. Шариатта калың берүү шарт. Бирок кээде айтылбай калышы мүмкүн. Калыңды сурабай унутуп калышы мүмкүн имам. Болду. Ошондо никенин байланышы дурус эле болот. Калыңды атабаса дагы дейт махырды. Калыңдын арабчасы махыр. Экөө бир эле нерсе. Ва нафихи аслан. Же тескеринче нике кыйып атканда кыз айтышы мүмкүн. Калың мен албайын деп коет, нафи кылып коет. Аслан негизинен мен мага калың кереги жок. Мен өзүм турмушка чыксам болду дейт, мисалычы. Антсе эмне болот десе, калың шарт болот го бизде. Анда дагы нике байланат экен. Бил акди, анан нике байланганда яжибу махрул мисл лил мар'a. Аялга махрул мисл бериш важип болуп калат. Махрул мисл эмне? Махрул мисл мисалы аял кишинин башка эже сиңдилери бар. Ошол куракта, ошо жакын арада турмушка чыккан, анан сулуулугу дагы, анан окуусу дагы, мисалы илими дагы ошол деңгээлдеги болгон өзүнүн кыздын бир тууган уругун карайт дагы, ошол кыз канчага кетти, ошончо махыр бериш балага милдет болуп калат экен. Кыз албайм деп атса деле, карасаңыздар. Же ата албай калса, анткени Аллах Таала Кур'ан Керимде "Вабтагу би амуаликум" деп айтканда, силер өз малыңар менен, мал мүлкүңөр менен алгыла деп айткан аялды. Демек, эң азы 10 дирхамдан махыр болуш керек калың. 10 дирхам десе, азыркы күнгө чагып туруп, күмүштүн баасы менен 2,5-3 миң сом деп коет да. Ушул негизи жакшы эмес. Анткени дирхамдын ошол кездеги кунуна карашыбыз керек. Ошол кезде 10 дирхамга 2 кой келчү экен. Кыргыздар илгертеден кой менен эсептейт да. Ошон үчүн махырдын эң азы 2 кой деген дурусураак. Бир 15 канча болот? 20 миң, 25 миң болуп калат мисалычы. 30 миң болуп калат. لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول. Нике байланбайт, эгер никеге шарт коюлган болсо, ал шарт болушу мүмкүн эмес, болбой турган нерсе болсо. ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد. Анан шарттыл фасид деген бар. Дурус эмес шарттар бар да шариатта. Ошол менен нике дурус болбойт дейт. Никедеги шарттар экиге бөлүнөт. Нике талап кылган шарттар, келишим талап кылган шарттар, келишим талап кылбаган же келишимге ылайык келбеген шарттар болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, келишим талап кылган шарттар жакшы мамиледе болуу. Атасы кызын узатып атканда шарт коет. Же кыз өзү айтат, мага жакшы мамиле кыласың дейт да. Ошол шартты аткарыш керек. Анткени аширухунна бил ма'руф деп айткан Кур'ан Керимде. Аларга жакшы мамиле кылгыла деген. Башка бир шарт болушу мүмкүн. Мейли никеге турмушка чыгамын, бирок бир үйдө жашабайбыз же кошулбайбыз деп коюшу мүмкүн. Бул никеге ылайык келбеген шарт да. Ушундай никени фасид деп койтабыз, бузук шарттар. Ушундай шарт менен байланган нике дурус болот деп атат. Шарт эмне болот? Бел ябтур шарту дунаху. Шарт батил болуп калат, шарт батил болуп калат, нике батил болбойт. Нике дурус болот. Кама ида штарата заужу фил акди адам ал махри. Мисалы, күйөө кызга шарт коюп атат. Махыр бербесе, махыр бербегениме макул болсоң мен сени алам деп атат. Махыр бербейм деп атат шартычы. Нике байланды, жанагы шарты каралган жок, батыл жок болуп кетти дагы, махыр берүү милдет болуп калды. Фа шартуху фасид, бул жерде шарты фасид. Вал акду сахихун, ал эми келишим туура. Ошондой эле кээ бирде мисалы нике талап кылбаган, келишим талап кылбаган шарттар болушу мүмкүн. Ал шарттар кыз айтышы мүмкүн мисалы. Мага жанагы махыр эмес, же мындай, башка аял албайсың деши мүмкүн. Башка аял албасаң мен тием деши мүмкүн мисалычы.
эркек макул болот, нике байланат. Жанагы шарты фасидпи, фасид эмеспи? Бул жерде жанагы шарты фасид, анткени никенин талаптарына жооп бербейт, никенин шарттарына ылайык келбейт. Нике байлана бере, жанагы шарты жок деген сөз. Анан кээинки маселелерде мындай башка өлкөгө алып чыгуу маселелерде кичине талаш. Мисалы кыз бир шарт менен турмушка чыгышы мүмкүн, ушул жерде сен жашайсың, ушул айылда же ушул шаарда деши мүмкүн. Ошондо кээинки алымдар жашаш керек дейт сөзүнө турупчу. Анткени ошол кезде башка жакка барса кыз жоголуп кетет же талагын берип койсо кыз көчөдө калып калган да. Анан азыркы учурда ушул маселелерди талаш алымдар арасында. Эми окууну бүтүрбөсө ал мындай эле нерсе да, мисалы кыз окуп атат 3-курста бир шарт менен макул болом, кызымды 4-эме окууну бүтүрөсүң, 4-курска чейин окутасың десе, ушул шарт туура келбей ушулар каралат. Мындай шарттарды аткарган жакшы да. Акыркы айтылган шарттар. لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة. Убактылуу нике байланбайт дейт. Мута никеси сыяктуу. Эгер нике айтып атканда ооз-эки мисалы же жазма түрдө мен никеге турдум, мисалы 1 айга десе, же 1 жылга десе, же 10 жылга десе, айтор убакыт айтылган болсо ал нике эмес. Анткени никенин максаты түбөлүк. Аллах никенин түбөлүктүү болуусуна чакырган. Балким жашай албай калып ажырашып кетиши мүмкүн, бирок негизи максаты барлык келишимдер бул дүйнөдө бузулат никеден башка. Никенин келишими түбөлүктүү болот. Ошол кезде эгер убакыт койсо, анда ал нике байланбайт экен. Анан мутаа сыяктуу. Мутаа деген мен сени пайдаланайын, мынча бир сомго деп пайдаланат. Бул эми ачык эле арам. Пайдалануу алыш үчүн эле никеге туруш ачык арам, бул нике байланбайт. Никахул мутаати хува ан яқида ражулу aqdan ala imra'atin bil lafzil mut'a. Мутаа нике дегени пайдалануу деген сөз менен эркек аялга нике кыят. Ва хува батил, бул батил эме, бул болгон дурус эмес нерсе. Ла янақиду аслан, негизинен байланбайт мындай нерсе. Ва ин хадараху ашхуд, күбөлөрдүн көзүнчө болсо дагы. Күбөлөр болсо дагы. Ва ла ятаварату бихи аззаужани. Мушундай мутаа менен байланган нике же убактылуу байланган никеде бир жубай өлүп калса, экинчиси анын мурасын албайт. Ортодогу кошулуу зина болот. Харам. Никаху шигар, никаху шигар деген баранан. Бул кандай жанагы бартер болуу никеси. Хуан юж'ala bud'u kullin min al-mar'atayn mahran lil-ukhra yan'aqidu sahihan wa yajibu bil-'aqdi mahru al-mithl li kullin minhuma. Мындай кайчылаш куда деп койсок болот эми, жакшыраак сүрөтүчү. Бир үйдө бала бар, кыз бар, экинчи үйдө дагы бала бар, кыз бар. Ошондо баласына бул үй бүлөнүн кызын алып берет, кызын болсо баласына берет. Бул үй бүлөнүн. Ошондо ортодо махр бериш керек болуп калат да бири-бирине. Калыңчы. Ушул калыңды бири-бирибизге бербей эле коелу расчет деп коет да. Нике бул учурда байланат экен, бирок баары бир жанагы келишим шарт туура эмес шарт дедик, э? Бул шарт эске алынбайт дагы, баары бир экөө тең экинчи тарапка бири-бирине махр мисл бериш керек. Валлаху а'лам бис-савабы.